5 red flags in a relationship. Соц түйүндөрдөн red flag жана green flag дегенди угуп каласыздарбы? Угуп, бирок эмне мааниде колдонуп отурганын билбей жүрсөңүздөр, айтып беребиз. Лайк басып, катталганын унутпаңыздар, антпесе. Red flag жана green flag деген кыргыз тилине жашыл жана кызыл желек деп которулат. Жана адамдардын оң же терс мүнөзүн сүрөттөгөндө айтат. Жашыл позитивди билдирген өң болгондуктан жакшы мүнөз жөнүндө айтып атканда колдонобуз. Ал эми red тескерисинче. Мисалы, he wants my social media passwords. I think it's a red flag. Ал менин соц түйүндөрүмдүн сыр сөзүн сурап атат. Менин оюмча ал red flag. Girl, if he respects your choices, then he's a green flag. Айгыз, ал сенин таңдоолоруңду сыйласа, анда ал green flag. Okutool English менен трендтен артта калбайсыз. Катталыңыздар. Баса, сиз үчүн мамиле курууда red flagдар кайсы? Комментарийге жаза кетиңиз. Жолукканча.